Бүгүнкү күндө компания Арифай менен аябай сонун жетишкендиктерге жетишип атабыз. Биздин бүгүнкү баарыңыздарды куш келипсиздер демекчимин. Өзүбүз үй алдык, ооба буюрса. Арифаймге чейин мен биринчи жумушум бул уборщица. Көпчүлүк эле билет. 2008-жылы 12-июлда Москва шаарына биринчи жолу келгенмин. Кучак чайып мени эч ким тосо алган эмес. Москвага келип, метрого түшүп ушундай нерселерден өттүм. Биринчи айлыгым 9300 рубль болгон. Аябай иш табыш мен үчүн кыйын болгон. Эгерде сиздер мендей болуп баарыңыздар өткөн болсоңуздар керек. Кыргызстандагылар түшүнбөйт да бул нерсени. Орусча жакшы билчү эмесмин. 11 класстын бүтүп эле экзаменим бүткөндөн кийин 12-июлда апам билет алып Москва шаарына жол аттанып келип калгам. Иш табыш кыйын болгон, бирок тапкан ишимдин майын чыгара жасаганга аракет кылганмын. Аябай боюм кичинекей, өзү арык, коркок болчумун. Ошон үчүн ким собеседованияга чакырса дайым апам эриште алат элем. Мени бул компанияга чакыргандагы өзүмдүн апам Махабат Маткаримова. Бүгүнкү күндө первый директор. Биз компания Арифаймде семейный иштейбиз. То есть мен эле эмес, биздин үй бүлөдөн бир канча адам только компания Арифаймден нанын таап, үй бүлө нан таап жеп, үй бүлө багабыз дей. Бардык рызкыбыз компания Арифаймден тапкан акча менен да. Арифаймге чейин биринчи жумушум уборщица болсо, андан кийин повар, официант, кредитный специалист ушинтип иштеп жүрдүм. Компания Арифаймге биринчи чакырганда мага окшогон адамдар болсо, биринчи жок дегендер болгон болсо, плюстарды коебуз. Анан көңүл үчүн келип калгандар болсо дагы плюстарды коебуз. Потому что мен дайыма айтып кетем, көңүл үчүн келген биз мусулман калкы аябай көңүлчөөкпүз, тууганчылбыз. Ошон үчүн постоянно сиздин көңүлүңүз үчүн деп келип калгандар мени тастыктайт болсо керек. Көңүл үчүн келип калгандар плюстарды коебуз да. Акыркы ишим официант болгон. Иштеп жүрүп Арифаймге келгенде биринчи тоготпой кетип калгам. Бирок кийин турмуш шартка байланыштуу үй бүлө күтүп, уже бала төрөгөндөн кийин мен аябай мындай да көңүл үчүн келгендер көп экен. Аябай ойлонгонмун. Ишке барат элем, үйгө келет элем, 12 сааттан көп иштейт элем. Азыр көпчүлүгү 10 саат, 8 саат иштегендер көп, мен билем. Мен 18 сааттан 24 саат, 36 саат иштейт элем. Официант болгондо эртең менен 9да барат элем. Ага чейин бир уборкам бар эле, 500 рубльга. Аны барып жууп, кечке мал иштен чыгып 11-12де ал жерде дагы бир сыйра жууп коюп, иши кылса бир иште иштеп жүргөндө бир канча ишке жетишкенге аракет кылат элем, потому что акча керек болчу. Балалуу болгондон кийин, кызым 6 айлык болгондон кийин Москвадан Кыргызстанга апарып кайненемдин колуна таштагам, потому что мен кызымды карап үйдө отурайын десем, жолдошумдун акчасы жетпейт да. Бул нормальный эле көрүнүш. Эгерде сиздер ушул тааныштарыңар же болбосо азыр силер ошондой ситуацияда турган болсоңор, мен деле ошол ситуациядан өткөнмүн да. Кызымды апарып таштап коем, өзүм биякта жигжиңдеп иштеп жүрөм. 12 сааттан көп иштейт элем, 14 саат, 18 саат күнүнө ошентип иштейт элем. Билесиздер, официанттардын иши аябай оор. Кандай десем, акыркы посетитель, акыркы гость кеткенге чейин биз эмне кечке ошолор кеткенге чейин биз акырына чейин жүрөт элек да. Анан бир күн айттым жолдошума, мен официант болуп иштебейм, мен чарчадым. Мен маникюрга иштейм дедим. Маникюр болуп окудум. Примерно бир 50 миңден ашык акча кетирдим. Бирок бир күн да иштеген жокмун. Ошол убакта бош болуп калганда Арифаймге келип аттым апама. Зубный паста, щетка алыш үчүн эле, мындай иштейм деп эмес. Анан келип угуп отуруп, мага именно суть, да, именно жаккан жери бул, мен мынтип келгем да, текшене, ал каерде алдайт экен деп келгем да. Ошол каерде алдайт экен деп угайын деп отуруп, мен уже эмне кылганда, кандай акча табат, эмне иш кылышат вообще, да, сатабы деген ойлорумду ошол жерден Арифаймды изилдейин
бош болгон деле мен бирок прям ушул жерге келип иштейин деп келген эмесмин. Просто паста щеткамды алып кетиш үчүн бош болуп калат элем, 2-3 чыгат элем после учебы. Келип апам жанында отуруп, апам мени жазыл, иште деп айткан эмес. Мен просто жанында отуруп адамдарга презентация өтүп аткан болсо, жанына отуруп алып угуп өзүм анализ жасагам. Мен эртеден кечке иштейм, гражданством бар. Кудайга шүгүр, орусчаны билип калганмын, Москвада окудум, студент болдум да, бирок ойлонуп туруп, мен качанга чейин иштейм? Кызым болсо айылда жүрсө, мен бул жакта жүрсөм, иштеген акчам өзүмө жетпесе, иштейм, айлык алгыча эле мынага деп эле бөлүп коем дагы, өзүмө эч мүмкүнчүлүк болбойт. Анан ойлондум дагы, Алифеймди попробовать этем деп чечтим. Мына сүрөттө жолдошум, мен мына жерде 42 килограмм чыксам керек, аябай арык болчумун. Официант, бармен болуп иштейт элем да. Кофе жасап иштейт элем. Аябай жолдошум каршы болду. Эгерде каршы болуп аткан болсо, меникинде каршы болгон адам болбосо керек. Эртең саат 5:30 баштайт эле. Өмүркан, сен нормальный аял эмессиң, кечинде келсең нормальный омка дейт, омка деп айтат. Кечинде келсең нормальный тамак жок. Көчөдө каталог таратасың, тааныбаган адамдар чалат сага деген сөздөр болуп аткан болсо, плюс коебуз, потому что мен ошол нерседен өткөнмүн. План апам түзүп берген. Спонсоруңуздар обязательно сиздер, мен хочу к чему-то достичь, мен бир нерсеге жетишим керек, мен бул нерседен реально результат кылышым керек, ушуларда болуп аттыр деген ой келген болсо, барып бүгүнкү биринчи кыла турган ишиңер бул силердин планыңар. Обязательно план түзүңүздөр спонсоруңуздарга. Финансовый план деген болот. Мен бул жөнүндө дагы айтып кетем. Менин бирден бир Алифеймге алып калган нерсе бул финансовый, спонсорлордун мага болгон финансовый планы. Мага финансовый план түзүп берген. То есть мен 2014-жылы май айынан баштап 2015-жылы январга чейин канча акча иштей аламын. Эгерде мен директор болсом же золотой директор болсом, ошол бир какой-то промежуточный время. Мен жолдошуман уруксат алгам. Мен майдан иштен чыгып, прям нолдон Алифеймге келип отурганмын. Январга чейин канча акча табам деп сурагам апаман. Потому что мен постоянно күнүнө мен айлыгым кеминде 70 000 болчу. Кеминде 45 000 болчу, болбосом 70 000. Күндө мен жок дегенде 3 000, 4 000 көтөрүп келчүм. Ошого уже көнүп калганмын. Айттым мен, эгерде мен официант болуп иштебей, только Алифеймде иштесем, эгер мен ушул иштен ушунча убакта мен канча акча таба алам деген суроо болгон. Менин спонсорлорум дагы мага айткан. Эгерде сен ушул жерден ушунча ушул жумушту аткарсаң, жөн эле эмес, спонсоруңа адам жаздырып кой же мындай эмес. Эгер сен ушул ишти аткара турган болсоң, сен майдын аягында 300 000 акча тапсаң, январда 300 000 акча тапсаң болот деп айткан. Ошол кагазды мен көтөрүп жолдошума келгенмин. Жолдошума келгенден кийин, койчу омка, ким эле Алифеймде байып кетиптир, болбогон нерсе ишенбе дедим. Мен айттым, мага убакыт бер. Эгерде болбой турган болсо, чынында болбосо, потому что мен өзүмө дагы, кандай десем, өзүм үчүн дагы эмне деп коет, өзүмө да ишенген эмесмин, бирок өзүмө дагы сынап көрөйүн дедим да. Кыла албасам, ладно, мен Алифейм кылбайм дагы, эмне башка иште иштеп кете берем. Маникюрду как раз бүткөнмүн, ошо мен иштеп кете берем деп жолдошумдан сурадым. Квартплатымды, жеген ичкенимди төлөйсүн, жол киремди өзүм кылам, бир нерсе сатамын, 20% калат да. Ошондон улам. Анан эгер 300 000 таппасам, пожалуйста, мага не трогай, мен сага тамагыңды бышырам, эртең менен тамагың даяр болот. Полностью, короче, биз договор түзгөнбүз. Эгерде силерде жолдошуңуздар каршы болуп аткан болсо, спонсорлоруңуздарга жолугуп, финансовый план, то есть канча акча таба алам деген суроо менен кайрылгыла дагы ошону планды түздүргүлө. Ошол план мага аябай жардам берген. Мага эле эмес, менин командамдагы бир нече лидерлерге жардам берген, бүгүнкү күнгө чейин жардам берип келатат. И ошону менен мен ишти баштагам. Бирок айта кетчү нерсе, көпчүлүгү азыр мынтип ойлоп алышат да, спонсор, мен апам жардам берген эмес. Мен апам
вообще караганда эмес. Болгон убагында жол кирем жок, ыйлап жүргөн, ачка калган күндөрүм болгон. Потому что күйөөмдөн сураш мен үчүн кыйын болгон. Эмнеге дегенде мен сөз берип койгом. Сразу болгон эмес. Каталог таратканмын. Күндө 6-да туруп кеткенмин. Адамдар менен таанышканмын. Каталог албай койгон күндөр болгон, заказын албай койгон күндөр болгон. Бирок мен 300 миңди тапмайынча жолдошума ошол январь бүткөнгө чейин мен ыйлаган эмесмин, жолдошума айткан эмесмин, апама айткан эмесмин, мен дальше кеткенмин. Болбойт атко деген суроо менде башында болгон, бирок могу жерде мышление деген болот, подсознание. Ошону өзгөрткөндөн кийин менде рост, постоянно результат болгон. Эми көпчүлүгүңүздөрдүн суроо болушу мүмкүн да. Эмне иш кылгансыз, эмнеден баштайм, бүгүн эмнеден баштайм деген суроо болгон болсо, давайте бирлерди коебуз. Көпчүлүгүндө ушул суроого жооп, ответ болбойт атат. Ошон үчүн мен максат жөнүндө гана эмес, именно эмнеден баштайм. Бул вебинарды мен өткөм, бирок мен сиздерге дагы заново, потому что бизде жаңы адамдар постоянно кошулуп турат. Ошол эмнеден баштайм деген, вот Дамирага керек болуптур да. Аябай көбүнө керек, я это точно знаю. Гүлбахар, Айселя, Ахмарал, Айжамал. Арифайм менен мен мынакей мастер класстарды өткөнбүз. Эльбан эже бизге үйрөткөн, Эльбан эженин методу. Список знакомых. Мына жерде апам менен отурам мен. Азыр ал метод менен көпчүлүгү иштебейт, бирок обязательно иштеш керек. Тааныштар келеби, номерлерин алып калгыла, чалат элек. Күнүнө жок дегенде кеминде 100, болбосо 300, 400, 500гө чейин чалып чыгат элек. Давайте суроолорду кийинкиге калтырабыз. Суроолорго мен жооп берем деп азыр адашып кетем. Ошон үчүн суроолоруңуздарды даярдап туруңуздар. Мынакей бир простой телефон, бир обычный телефон. Мен баштаганда WhatsApp өнүгө эле. Мен Instagram, Одноклассник эч нерседе жок элем. Анда Instagram бар беле билбейм. Бирок мен анда жок элем. Мастер-класс, список знакомых и тааныштар тизмеги менен иштегенбиз. И биринчи банкетим, да, мына жолдошум менен барган. Мен азыр бул жерден бир канча сүрөттөрдү көрсөтө кетейин. Бүгүнкү күндө мен эмнеге жетиштим, ошону айтайын. Компания Арифайм менен мен иштегениме 5 жыл болсо, уже 8 жолу саякатка барып келдим. Да, это реально. Если Арифаймда акча жок болсо, если мен Арифаймден айлык алып иштесем, мен өзүм чөнтөгүмөн чет мамлекетке чыгып барбайт болчумун. За то, что Арифайм бесплатно апарып келген үчүн мен бир канча мамлекеттерге барып келдим. Это реально. Башында ишенген эмесмин, бирок сизге ишенбеген жолдошуңуз дагы, вот мен постоянно жолдошум жанында, көпчүлүк учурда постоянно болбосо дагы 80% постоянно жанымда. Каршы болгон жолдошум жанымда. Акыркы саякат кайсыл мамлекеттерге бардык? Египет, Валенсия, Кипр, Сочи, Германия, Турция, Америка, Швейцария, Пальма де Майорка, акыркы Испаниянын Пальма де Майорка шаары. То есть ишенбейт атат, болбойт атат деген адамдарга доказать этиш бир гана өзүңөрдөн да. Если силер кыла албай аткан болсоңор, силерде деле болбойт. Если силер кылсаңар, обязательно болот. Бир канча жылына миллиондон ашык доходубуз, миллиондон ашык. Командамда аябай сонун күчтүү лидерлер бар. Но когда-то мен өзүм баштаганмын. Когда-то менде эч кандай чачке, эч кандай уулкан деген Гүлкайыр, ушундай лидерлер болгон эмес. Но когда мен иштеп баштап, адамдар таап, команда түзүп баштаганда, өзүңөр кандай болсоңор, силерге окшогон лидерлер келет да. 2019 жылы чынында сонун максаттар, ошол максат кою боюнча максаттарымдын бири орундалды. Шкода Октавия машинасын алууга жетиштим, автобонус программасы менен. И вот, кстати, мына сүрөттү мен койгонума көп эле болуптур. Бирок кудум ушундай азыр штора тиктирип атам, азыр көрүп өзүм да таң калдым да. И вот январдын
январдын 20-сында мен өзүм 21-январ күнү мен өзүмдүн трехкомнатный квартиранын ключун алдым. Азыр ошол квартирада кеңири бакырып сүйлөп вебинар өтүп жатам. Вот мен эмнеге жетиштим да. Эгерде силерде сомнение боло турган болсо, сомнение бардыгында болот. Просто сомненияны негизи бардык нерсени баштаганда, бардык нерсени кыларда эки жол болот. Либо кыласың жетесиң, либо кылбайсың, эч нерсеге жетпейсиң, местаңда кала бересиң. Выбор за вами. Өзүңөр тандайсыңар. Либо кайсыл жерде турган болсоңор ошол жерде каласыңар, либо кыласыңар, болбой калса ничего страшного, зато силерде опыт болот. Если Oriflame'ди баштап результатка жетпесеңер, силерде опыт болот. Опыт болот. Бизнес, мисалы үчүн мен өзүм жеке бизнес апам экөөбүз ачып көргөнбүз, болгон жок, но зато ошол навыктар мага Oriflame компаниясына келгенде аябай жардам берди да. Кухняны көрсөтүп койчу. Эльпан эже. Вот, кухня, слоновая кость. Бир сыра эми азыр компьютерден жакшы көрүнбөйт, ошон үчүн мындай эле көрсөтүп коеюн. Вот моя духовка, вытяжка. Вот такие обои. Круто. Ага. Дальше идем, да? То есть, но когда-то мен бул нерселер болушун, болбошуна көзүм жеткен эмес. Мен просто ошол план менен иштегем. Эгерде планыңар болбой аткан болсо, карап көргүлө. Кайсыл жерди мен туура эмес жасап атам? Кайсыл жерди мен что я делаю, что менде болбой атат, что я не делаю, менде болуп атат. Ошондой обязательно мне өзүңөргө суроо беришиңер керек да, каждым шагу, каждый день беришиңер керек. И эмне үчүн компания Oriflame да, эмне үчүн компания Oriflame? Бул жерде бүгүнкү күндө эми жаңы баштаган лидер будущий бриллианттар аябай көп. Ошон үчүн барыңыздарга да компания Oriflame'ден башка толтура компания Oriflame, мен өзүм чогулуп компания толтура, Faberlic, Avon, Amway, дагы Save Business дегенге окшош. Бирок эмне үчүн компания Oriflame? Ошол нерсени силер, эгерде силер ушул нерсени бүгүн билип алган болсоңор, бирөөлөр айта турган болсо, эмнеге Oriflame тандадың десе, вот силерге факт. Это факты, бул жөн эле сөз эмес, факт. Компания Oriflame международная компания, 70-тен ашык мамлекетте иштейт. Номер 1 Европа боюнча 2019-жылы номер 1 болгон. Значит, она реально классная компания. Значит, глобальная компания. 50 жылдан ашык. Дүйнө жүзү боюнча 3,5 миллион консультант бар. Өзүнүн продукциясын өзү чыгарат. То есть бул компания сам өзүнүн производитель. То есть бир канча заводу бар дүйнө жүзү боюнча. Көп эле компаниялар өзүнүн продукциясын өзү чыгарбайт да. Жылына 17 жолу доход берет. Это вот реально сонун 2 айдан 3 жолу зарплата аласың. Биз минтип коебуз күлүп. 2 жолу квартплата бересиң, 3 жолу зарплата аласың. А башка жерде 3 жолу квартплата бересиң, 3 жолу зарплата аласың. Ушундай да. Дүйнө жүзү боюнча биринчи компания, то есть башка компанияда 15%тен баштап чет мамлекетке алып барбайт. Компания Oriflame вот уже 6 жыл болуп калды, 5 жыл болду. 5 жылдан бери өзүнүн менеджерлерин 15%тен баштап чет мамлекеттерге чыгарып келет. Чет мамлекеттерге менеджер болуп баргандар болсо, плюстарды коюп койсоңор болот. Натуральный продукциялар, күнүнө колдонуучу продукциялар, то есть естественный спростогу эң жөнөкөй маркетинг мындай придумывать этиштин кереги жок. Наследство калтыруучу компания. И MLM компаниялар, ошондой сетевой компаниялардын ичинен компания Oriflame единственная компания, которая өзүнүн консультантына $1 миллион не премия төлөп берген компания. Ошон үчүн биз компания Oriflame'ди жеке менин тандоом болгон да. Эми мүмкүнчүлүктөр толтура. Я думаю, что вебинарга кирген адамдардын 90% продукция үчүн эмес, кошумча акча табыш үчүн эмес, бизнес кылам деп калып калгандар болгон болсо, сиздерден 5терди күтөм. Ким бизнес кылам деп именно сутьту түшүнгөн адамдар бизнес кылам деп калып калган болсо, бияка 5терди жазабыз.
негизи компания RFM'де 3 мүмкүнчүлүк бар. Аны бардыгыңыздар эле билесиздер. Спонсорларыңыздар айткан. Вот Эльбана же бизнеске, вот мен айттым 90 эмес 100% не именно вебинарный комнатада отургандар бардыгы бизнести тандаган адамдар да. Эми бизнести тандагандан кийин ар бир нерсенин өзүнө жараша милдеттери бар, обязанностьтары бар да, өзүнө жараша действие кылыш керек, кыймыл аракет кылыш керек. Бизнеске келген болсоңуз, анда 150 балл обязательно жасаш керек, каждый каталог. Почему? Потому что 150 балл каяктан келип чыккан? Это примерно 6,000–6,500 рубльдук заказ. 6,500 рубльдук заказды Европада бир, то есть 6,500 рубльдук товар оборот, 6,500 рубльды Европа компаниясы болгон үчүн Европада бир үй бүлө өзүнө айына керектелүүчү нерсе экен да. То есть реально. Экинчиден, ким 150 балл жасады, ушул каталогдо лично, эгер силер бизнеске келген болсоңор, анда давайте 150 балл жасагандар болсоңуз, мен сиздерди көрүп коеюн. Бизнеске келгенде обязательно 150 балл жасаш керек. Экинчиден, обучение. То есть эгерде силердин аркаңардагы адамдар бир суроо берсе, ошого жооп бере турган болуш керек. Күндө вебинарный комната, вебинарда, YouTube'дан школалар болот. Во Көчкөнбаева Акмарал жасаптыр 150 балл. Аселя жасаптыр, Гүлкайыр эже жасаптыр, молодцы. Обученияга катышпасаңар, эч нерсе ала албайсыңар. Инстаграм, постторду киргизип атабыз. Хэштег деген эмне, пост деген эмне, личный балл деген эмне, бардык. Меримгүл, молодец, 102. Гүлбарчын 102 эмес, 150 жасаш керек да. Экинчиден, бул 80% баш жумушубуздун бул мотору, двигатели, бул любой нерсенин өзүнүн бир жүрөгү болот. Бизнесиңиздин жүрөгү бул RFM компаниясында бизнестин жүрөгү бул рекрутирование. Рекрутирование эмне деген суроого, рекрутирование деген суроого мен жооп берейин. Бул постоянно адамдарды каттап туруу. Ким молодцы, 200 жасагандарга вообще сөз жок. 5 барыңарга. Рекрутирование. Ким адам жазды ушул каталогдо? Постоянно адам жазып туруш керек. Ким канча beauty box алды? Вот в чем. Мен уже 4 жолу beauty box алдым. Бирөөсү Виктор Афонинин, то есть менден көп алгандар бар, эми просто мен айтып коеюн. Менин командамда азыр 5000 адам бар. 5000 адамга карап отурбайбыз. Адамдар келет Кыргызстанга, бирөөсү бул каталогдо заказ кылбай калышы мүмкүн, бирөөсү бул каталогдо кылышы мүмкүн. Ошого карабастан биздин моторубуз, биздин двигателибиз, биздин бизнесибиздин жүрөгү бул рекрутирование. Адам каттоо, постоянно каттап туруш керек. Эгер 3 нерсеге даяр болсоңуз, 3 нерсени кыла билсеңиз, анда силердин бизнесиңер шыр кетет. Токтобойсуңар, кылган каерде план койсоңор, ошол планга, максатыңарга жетесиңер. Дарманова Гүлкайыр вообще 5 адам каттаптыр. Молодцы. Анан эмнеден баштайм? Пожалуйста, потише, девочки. Вас очень слышно. Эмнеден баштайм деген суроого. Давайте кимде тетрадь, блокнот болсо, жазып отурабыз. Эгер силер бизнес курам деп келген болсоңор, обязательно жазып отуруңуздар. Биринчиден, мечта эмес бул. Жөн эле ойлонуп, ой толгоо кыялдануу эмес, максат коебуз, конкретный цель. Ар бир каталогго план, конкретно мен кайсыл каталог, бул спонсоруңар менен түзүлөт. Качан директор болом, кайсы каталогдо болом, кайсы убакта болом, канча убакта кыла алам. И самый главный, Даша, мынаны алып койчу, чалта тапам. Эмнеден кеч алам? То есть любой нерсени кылганда бир нерсеге жетиш үчүн бир нерседен кечиш керек да. Уйкудан, жалкоолуктан, сериал, ушак биздин 90%бизди билбеген. Көп нерсебиздин көп убактыбызды ушул нерселер алып коет. Вроде бы Инстаграмга киресиң, карап эле отурсаң, уже 1 саат 2 саат өтүп кетет да. Ошон үчүн обязательно мен балам бар да, жолсо мен неме
иштегим келип атат, бирок неме сериалым калып кетти атат. Жөн эле мындай да, бизнесте дисциплина болуш керек да. Максат, план это одно, но дисциплина жок болсо, өзүңөрдү мындай токтотуп, мен кылышым керек деп, что бы не было, балаңар мындай жаман апа болгула дебейм. Балаңар ач калып атабы, бир мисалы үчүн мен баштаганда мен эмнеден кечкенмин? Мен сериалдан кечкенмин. Мен корейский, турецкий сериалдарды прям түнү менен көрүп чыгат элем. Убактым болбосо деле көрөт элем. Түнү менен көрүп, эртеси ишке мынтип барат элем. Туулган күндөрдөн, кафелерден, шашлыктардан айрыкча жайындасып, постоянно хочется Москвада мне шашлыкка чыгып туруш керек, бирок ошол нерселерден кетиш керек обязательно. Жакындарыңыз менен келишим түзүшүңүз керек. Договор мен айткан жана айткан нерсе. Мен жолдошум менен түзгөнмүн. Бир туугандарыңыздар каршы болуп аткан болсо, обязательно эмне келишим түзөбүз. И самый главный, тааныштарыңардын тизмеңин түзөсүңөр. Кимди бул бизнеске кимди чакырасыз? Кимден баштайсыз? Вроде бы бизде телефондо контакт көп, аябай көп. Ошон үчүн жазып алабыз. Мен муну чакырам, муну чакырам, муну чакырам, муну чакырам, муну чакырам. Анан ишеним болуш керек. Обязательно биринчиден өзүңөргө мен кыла алам, ушул нерсе менин колуман келет. Экинчиден компанияга ишенишиңиз керек. Үчүнчүдөн сиздерди чакырып келген ушул бизнесте жол көрсөтүп аткан спонсор наставниктериңиздерге. Анан продукция компания. Бирөө жаман десе, жаман ооба деп кетпестен. Мындай ишеним болуш керек да. Эгерде силер өзүңөр ишенбей, анан көпчүлүк учурда жаңы баштагандарга мен айтып эле атам, бирок бардыгы жок деп атат дегендер барбы? Болгон болсо, давайте ошонун ответин уккыңар келсе, давайте плюс коебуз. Мен айтып эле атам, ушунча адамга айттым, бирок бардыгы жок деп атат дегендер барбы? Же ушул нерседен өткөндөр болсо, смотрите. Силер ал адамга айтып элек деле силер чечим чыгарып койсуңар. Буга керек эмес, буга керек да, буга чалсам, чалайын деп туруп эле, ушу Акмаралга чалайын. Бирок бул да жок дейт да деп чалып туруп. Акмарал, кандайсың? Сен Арифаймге чакырайын деп аттым эле десең. Жок, мен убактым жок, Арифайм болбойт десе. Десе, силер уже ойлоп койгонсуңар. Акмаралга чала элек деле мурун ойлоп койгонсуңар. Акмарал по-любому жок дейт депчи. Негизи бул энергия да, бул закон притяжения, бул физикалык закон. Силер ойлоп уже ал адам үчүн чечип койдуңар, конечно, ал адам жок дейт. Ойду туура коюш керек. Оюңарды контролдошуңар керек. И карама-каршылыктардан жеңип өтүү. Бизнесте бул карама-каршылыктар болбосо, биз бир результатка жетпейбиз. Любой нерседе, жашоодо да карама-каршылыктар, сыноолор болот. Сыноолордон өтүп кете албасаңар, анда бир нерсеге жете албайсыңар. Ошон үчүн мындай сөз бар. Наденьте бронежилет дейт. Жанагындай эч нерсе өтпөй турган бронежилет шапочкаларды кийгиле дагы карама-каршылыктарга карабай дук басып кете бергиле. Силер по-любому результатка жетесиңер. Эң самый главный мен бир нерсени айткым келет да. Адамдарга бул нерсе жаңы көрүнсө, ошон үчүн бардыгы каршы болот. Бардыгы силерди коргойт, бардыгы алданып калбаса экен дейт. Эгер силер суунун агымы менен агып кете берсеңер, анда эч результатка жетпейсиңер. Обычный жашоодо бардыгы бир багытта кеткендер. Силер ошол багытка каршы кеткенде гана результат болот. Дальше улантабыз. Эми 150 балл жасаштын жолун үйрөтпөй эле коюн, аны билебиз. 150, 200 жасагандар бар экен. Негизи 150 балл жасаш үчүн бир өтө буквально каталогду жакшы билиш керек. Самый главный, каерде акция бар, каерде акция жок. Экинчиден, мен зарядкам өчөйүн деп атат, ошон үчүн зарядкам сайылайынчы. Бир секунда. Интернет аркылуу заказ алсаңар болот. Азыр аябай сонун мүмкүнчүлүк да, бардыгын эле. Вот, всё. Каталогду жакшы көрсөтө турган болсоңор, обязательно 150 балл эмес, андан да көп жасайсыңар. Мен ежекаталожно как минимум 600 балл жасайм. Сатпайм, жүгүрүп. Клиенттериме дагы айтам. Жок, мен апарып бербейм, келип алып кет деп. Ошон менен мен оңой эле жасап коем. И эң главный 80%
90% биз убакыт бөлүүчү нерсе бул адам каттоо, рекрутирование. Кайсыл жактан каттаймын, кантип каттаймын деген суроолор болсо, 17 балл деген бир дивайн духи да 18 балл. Оңой эле 18 бир дивайн духи заказ алсаңар чөнтөңөргө 200 рубль калат. 17 балл деген ал оңой нерсе. Чын-чынына келгендечи. Соц тармактарда иштөө, белекке чакыруу, то есть тааныштар тизмеги менен иштөө, мастер-класс, сабактарга чакыруу, активный контакт кылуу. Бул атайын методдор, кайсыл метод менен силерге кайсыл туура келсе, ошол менен иштеңиздер. Өзүңөр придумывать эткендин кереги жок да. Именно онлайн иштөө менен обязательно Инстаграмда пост киргизиш керек. Пост деген эмне? Өзүңөрдүн сүрөтүңөрдү коюп, кичине өзүңөр жөнүндө, компания RFM жөнүндө, же болбосо продукция жөнүндө кичине маалымат бересиздер. Күнүнө сторис тартуу, сторис деген типа статус, WhatsApp'тан дагы жакшы иштейт, Instagram'дан да жакшы иштейт. Личный брендте, допустим, это когда только силер баштаган болсоңор, личный бренд болбойт. Бул личный бренд деген кандай? Мен личный брендке иштейм, то есть мен адамдарга жазбайм, адамдар мага жазат. Результат болгондо Инстаграмдагы баракчаңар өтө кызыктуу болсо, адамдар күндө өзү эле жазып баштайт. Силердин жашооңор башка адамдарга кызык, ошондо личный бренд болот. Сунуш жазуу ким адамдарга сунуш жазат? То есть күнүнө бир канча страничка, бир канча аккаунттан бир канча адамдарга жазып чыгуу да. Инстаграмдан адаш кетип калды. Онлайн мастер-класс, то есть колдонуп көр, Элбана же көбүнчө бизде спонсорубуз Элбана же көп жасайт. Колдонуп аткан нерселериңерди деле Инстаграм менен бөлүшөсүңөр. Одноклассникте деле прямой эфир бар, ошол жерде деле мен мына масканы коём, мынтип коюш керек, сыворотка деген эмне, крем деген эмне, эмнеден кимден коюш керек. Вот это именно не онлайн мастер-класс, прямой эфирлер, онлайн прямой эфир. Постоянно онлайн болуш керек, потому что адамдар техника өнүккөн сайын, мисалы үчүн менде болгон бир кыз мен сизге жазылайын дедим эле деп жазды, мен окубадым. И какой-то бир убакыт өткөндөн кийин кандайсың жазсың, жазайын десем, ал мен уже катталып алдым эже деди. Сиз убагында жооп бербей койдуңуз деди. То есть эгерде силер онлайн иштегиңер келсе, постоянно жаңы нерселерди үйрөнүп турушуңар керек. Жаңы досторду коюш керек, постоянно добавить этиш керек досторду, подписки, отписки. Бул боюнча дагы сабактарды өтөбүз да. Конкурс ойнотсоңор болот да, бул дагы. То есть мындай да, мен адам таба албай атам, адам жок экен, адам каттай албай атам деген нерсеге мен ишенбейм. Как минимум күнүнө билбейм канча дүйнө жүзү боюнча адам төрөлөт, канча адам өлөт да, канча адам 14 жашка чыгат. RFM компаниясында 14 жаштан баштап катталса болот. Негрби, кыргызбы, өзбекпи, тажикпи, оруспу, дунгамбы, неважно. Кайсы улутта болгон 14 жашка чыктыңызбы, паспортуңуз жок болсо, метрикаңыз болсо деле эмне катталсаңыз болот. 18 жашка чыга электер болсо, эгерде силер бул бизнести баштаган болсоңор, канча эрте баштасаңар ошончо жакшы. Мен азыр Instagram деген жакшы нерсе чыкты да. Аябай сонун кече форум болду, мисалы үчүн именно Москва шаарында. Аябай сонун нерселер айтылды да. Ошол жерде көп эле адамдар сонун нерселерди айтып кетти. Мага Наталья Пачник деген старший бриллиантовый директор ошонун выступлениясы чыкты. RFM'де акча барбы да? Акча барбы? Сомнение болот постоянно. Бирок силер ошол убактыңарды жөн эле өткөрүп жатасыңар. Ошол убактыңарды туура пайдаланганга аракет кылсаңар, туура мындай бир результат бере турган бир нерсе кыла билсеңер, анан результат билет. Калп эле 2 адамга жазып болбой атат го, 3 адамга жазып болбой атат го дебегиле. Бир мешокко бир бриллиантты салып туруп, бир мешок кумду салып койсоңор, ошону элеп таап чыгасыңар да. Ошондуктан адам таппай атам дебегиле, мен ага ишенбейм. Күнүнө адамдар мага жазат. Мага эле эмес, күнүнө өзүнө
личный бренд менен мисалы үчүн көп эле адамдар иштейт. Өзү жазып аткан адамдар болсо, мына Элбан эжеге точно жазат күнүнө бир адам, Чачкы эжеге күнүнө бир адам жазат. Эми мен билгендерден айтып атам. То есть болбой атат, кыла албайт окшойм дегенге мен ишенбейм. Если бир нерсени баштай турган болсоңор, майын мындай тийип качып эмес, серьез. Бул бизнес аябай серьезный бизнес. Эгер силер серьезный кабыл алсаңар. Өтө сонун бизнес, силер ошондой баштасаңар. Менин командамда экинчи директор маркасында, если ушул жерде Гүлзар деген эже болсо, биринчи неделяда ошол вот 2 неделяда ушул каталогдо жазылып, уже групповой баллы 1000ден ашты. 20 адам лично өзү чакырыптыр. То есть кантип жаздыңыз ошол адамдарды, кантип чакырдыңыз десем, мен ойлонбойм дейт. То есть бараарда ошол үчүн чечпейм дейт. Просто позитивно барып эле мен Арифемге жазылдым. Мындай акциялар болуп атат, же болбосо мындай сонун бизнес экен, сонун экен деп атып эле 20 адамды 2 жумада элестетиңиздер. Значит, ошол адам кантип айтты, ошого 20 адам катталып атат. Силерге эмнеге катталбай атат? Вопрос. Өзүңөрдүн минусуңарды таба билгиле да. Мен кылып эле атам эч нерсе болбой атат дегенге да ишенбейм. Значит, вы что-то не то делаете, ошон үчүн болбой атат да. Иштегиси келбейт. Азыр суроолор боюнча да жасабыз, да? Обучение, именно обучениялар боюнча спонсорлорду угабыз, школаларга катышабыз, вебинарларды, китептерди окуйбуз, YouTube каналдарды кылабыз, Instagram, семинар, саморазвитие тренингтерге катышабыз. Спонсорлук жок иштеп аткан биздин консультанттарыбыз, новичокторубуз бар. Вы молодцы, реально. Эгер спонсоруңар жаныңарда жүрүп, давай деп атса дагы иштей албай аткан болсоңор, тоже болбойт да. Ошон үчүн спонсору жок иштеп аткандарга вы реально крутые деп айтмакмын. Эми давайте суроолорго өтөлү. Кандай суроолоруңуздар бар? Кайсыл жерден что-то не то делаете, силерде болбой атат? Любой эле адам баштаганда жөн эле ийгилик силердин башыңарга сразу келип чынчык болуп коно албайт. Сразу золотой директор болуп калбайсыңар, сразу директор болбойсуңар, сразу 15% болбойсуңар. Когда силер молодец, Тамира, спонсорга карабагай иштегендерге вообще результат. Ким кылса өзү үчүн кылат. Онлайн мастер-классты кандай кыласыңар? Өзүңөр колдонуп аткан продукцияны эле прямой эфир менен бөлүшөсүңөр. Вот это онлайн мастер-класс. Либо Инстаграмдан, либо Ютубтан, либо Одноклассниктен. Сурооңузга жооп бердимби? Ошон үчүн дагы суроолор барбы? Кыздар аябай сонун нерселер жазып аттыңар. Мына жерде мага аябай каалоолорду жазгандарга чоң рахмат демекчимин. Чынында өзүнүн үйүндө жашаган аябай сонун экен. Тем более Москвада каалагандай бакырып, кыйкырып. Мурун мен вебинар өткөндө соседний комнатамда квартиранттарым бар болчу, аябай секин сүйлөөчүмүн депчи. Качан секин деп дүктүк урганда секин сүйлөөчүмүн. Азыр каалагандай бакырып, кыйкырып өзүм каалагандай сүйлөп атам да. Суроолоруңуздар болсо күтөбүз. Каалоо тилектерге рахмат, айтканыңыздар келсин. Биринчи каталогда со скидкой сатып бал үчүн үйүнө өзүңүз алып барып пайда көрбөй жүргөн күндөрүңүз болгонбу дейт. Болгон. Бир тушту Зеленоградка, если Москвада болгондор болсо билет, бир тушту Зеленоградка, бир тушту Митина метрого жеткирип берген күндөрүм болгон, потому что анда менде результат жок эле, аркамда адам жок эле. Мен ошону апарып берип, мен бирок каталог болгон. 20% со скидкой деле апарып берген күндөрүм болгон. Аны таанабам, башында ошентип иштегем. Мына жерде азыр сурооңуз көрүнбөй калды. Вебинарды ар жумада өтө аласыңбы дейт. Буйруса. Эми өзүм үйүмө көчүп алдым. Аябай көптөн бери
кире албай аттым эле. Буюрса ар жумада сонун темалар менен бөлүшөбүз. Кудай кааласа болом. Эгер мен вебинарда сүйлөсүм десеңер, YouTube каналда Өмүркан Баратовага подписка болсуңар, Instagramда Баратов Өмүрканга подписка болсуңар, анан кийин стористериңерге бүгүн Instagramга кирип отметка кыласыңар мени. Буюрса ар жумада Элбана же уктуңузбу, ар жумада вебинарда сүйлөйм мен буюрса. Мен иштегим келип жатат, аябай ишендим, алда байт акча берет, шаг подарка чыгат, эс алуу берет. Ай жоготтум дагы, жоготтум. Азыр бир-бирден жооп берейин, Спонсорум Гүлкайыр эже Чачке эжеге рахмат, машинасын көрүп сүйүп калдым дейт. Рахмат сизге дагы. Вот, значит, Чачкедин командасында болсоңор, менин командамсыңар. Спонсору жокторго молодцы. Мен 2 бала менен иштеп баштадым. Адам каттаган кыйындагы кененирээк кеңеш бериңизчи дейт. Канака кылып Инстаграмдан иштесе болот дейт. Рахмат Омка дейт. Эң биринчи угамда дейт. Экинчи каталогдо деле жүз андан көппү дейт. Кантип адам каттаса болот дейт. Давайте адам каттоо боюнча. Мен силерге айтып кеттим, мына жерде дагы бир ушул слайддар көрүнүп аткан болсо, мен ошол нерсени коюп кетейин. Адамдарды каяктан каттаса болот? Биринчиден тааныштарыбызды каттайбыз. Экинчиден, эгерде интернетиңер болсо, бар да, Одноклассник, Инстаграмдан вот азыр мен мына жерде примерди көрсөтүп кетейин. Эгер мен ушул жерден тапкан болсом, азыр көрүнүп атабы слайддар? Азыр мен мына жерден көрсөтөмүн. Мынакей, онлайн иштөө боюнча. Рахмат. Адам каттайм, адам катташтын окусу жок. Эгер сен чотко кимге эмне деп сүйлөштү билсең, суроосуна жооп бере алсаң, адам тыгылып жатат. В самом деле. Көчөдө, иштеген жериңде, кафеде, квартираңда, Инстаграм, Одноклассник, онлайнда вообще миллиондогон адамдар бар. Издеп жүргөн адамдар бар. Мисалы үчүн мен азыр 5-чи командам 15%ке чыкты жаңы. Ошол командамды мен только Инстаграмдан тапкан. Только мына жерде мынакей онлайн иштөө жолдорунда мага жазган, мен ооруп, больницадан чыгып, ушинтип отурган убагымда эле жазылган адамдар. Адам катташтын эгерде силер кыйын десеңер кыйын. Анан мындай татаалдаштырбагыла. Легко, с одним разом мен кыла алам болот десеңер, просто уверенно сүйлөсөңөр адамдарга, ушу Арифоюмда акча бар да, сени чакырам да дебей. Бар акча. Мен вот Өмүркан деген кыз бар экен, алаптыр, кылаптыр деп айтып уверенно чакырсаңар, менде деле башында адам чакырганда результат болгон эмес. Азыр мындай ойлошкон, сизге оңой да, потому что сизде результат бар дейт. Мен бирок ушул результатка 0дон баштап жеткенмин да, 0дон. То есть менде болгон эмес, менде бир акча болгон эмес, менде поддержка болгон эмес, бирок мен күнү түнү только эмгек менен гана бир нерсеге жетесиңер. Адам катташ үчүн сразу эле бүгүн эле барып 10 адамга айтсаң катталбайт. Бул бизнес. Силер мындай бриллиант тапкандай эле, баягы бир мешоктогу алтын бир бриллиант тапкан, бриллиант ташын тапкандай эле. Биринчи количествого иштейсиңер, келе берет адамдар, ошонун ичинен мен иштейм, кылам деген адамдар чыгат. Эгер силер ошол нерсени башка нерсеге алмаштырбай до конца кетсеңер, силердин артыңардагы адам. То есть силер кандай болсоңор, артыңардагы адамдар ошондой болот. Это 100%, мен эле эмес. Бул каталогдо адам каттай 50 балл заказ кылып, анан өзүмө эле 150 балл заказ жөнөттүм. Молодец, Тахмина. Вот Тахмина менин командамда жаңы жазылган кыз. Суроолор барбы дагы? Суроолор жок болсо, экинчи каталогдо деле 150 баллды андан көппү дейт. Жийдегүл эже, эгер сиз бизнес кылам десеңиз, эгер сиз саякатка барам десеңиз, үй алам, машина алам, 100 000 деген айлыктарды, 200 000 деген, 500 000 деген айлыктарды алам десеңиз, 150 балл не обсуждается. Мен каждый каталог 200 балл жасайм. Ойлонбойм, сурабайм. Потому что бул бизнестин өзүнүн бир неси бар, правиласы бар. Для того, чтобы мен командамдын товарооборотунан акча алыш үчүн, мен 200 балл жасашым керек. Мен аны ойлонуп отурбайм. 200 баллды мен өзүмө и, кстати,
Мен кухням, вот азыр мына кастрюльдү көрүп атасыңар. Арифлейм, сковородка арифлейм, тарелкаларым арифлейм, сахарницам арифлейм, чайнигим арифлейм. То есть товарооборот кылыш мага оңой. Wellness ичем, кызыма берем, күйөөмө берем, апама берем. Все что чыккан нерселерди, жаңы нерселерди алам. Ошо менен мен өзүм 200 балл жасайм. Чынында аябай сүйүндүм, что мен үйүмө келгенде жаңы посудаларды алыш мага не алыш керек. Бир эле чайнекти алдым. Акцияда чайнекке жетишпей калдым эле, кыздарыма күлдүм, командамдагы кыздарга. Но бардык идиштерим Арифлеймден алынып, мен мындай Арифлейм менен постельный бельем, чачыгым, то есть полностью 100% пользователь Арифлейм болуш керек. 150 балл оңой эле жасалса болот. Суроолоруңуздар жок болсо, анда баарыңыздарга чоң рахмат. Инстаграмдан, Одноклассниктен, Ютубтан подписка болуп, достукка кошулганды унутпайбыз. Мынакей мен коюп койдум. Баратова Өмүркан Баратова деп. Баарыңыздарга чоң рахмат. Бул вебинардын записин совет акырында совет айтып коеюн. Совет. Жаңы баштагандарга же болбосо результат болбой аткандарга. Спасибо. Просто любой нерсени баштаганда кыйынчылык болот да. Эгер кыйынчылык болуп аткан болсо, бул сиздердин алдыда эң жакшы нерсе күтүп аткандыгыз. Просто не сдавайтесь, никогда не сдавайтесь. Эч качан токтобогула. Мен бир айдан мурун 20 адам каттап койгонмун дебегиле. Каттап койсоңор, значит дагы каттагыла. Эч качан асманга дагы чыгып кетпегиле да. Биз Арифлейм компаниясына келгенде ушунчалык адам болушту үйрөнөбүз да, адам болуп адамдарга мамиле кылышты үйрөнөбүз. И максат койдуңарбы, ошону сатпагыла. Мен мисалы үчүн, вот мен ежедневнигим да, мен ежедневникке каждый день болбосо дагы максаттарымды кварталга бөлүп жазып коем. Мен январдагы кварталыма үй алам деп жазган экенмин. Ишенбесеңер болот, азыр мен сиздерге даже көрсөтүп берем. Мынакей, биринчи кварталды эле жазып бүтүптүрмүн, экинчи кварталга келбептирмин. Ошол кварталдагы январда үй алам, көчөм деген биринчи максат бул, жеттим. То есть ремонт кылабыз, өзүбүз каалагандай деген дагы максатыма жеттим. Ошон үчүн просто токтобоңуздар, кыздар. Если ушунча адамда болуп аткан болсо, обязательно сиздерде болот. И чакырып келген адамдарга ишенгиле, спонсорлорду уккула обязательно болот. Баарыңыздардыга чет мамлекеттерде көрүшкөн насип этсин. Чоң рахмат силердин мен менен бүгүн до конца отуруп бергениңерге чоң рахмат.